7 октябрь дүйшөмбү. Садыр Жапаров жарандык авиация кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Акылбек Жапаров жарандык авиация күнүнө карата сыйлыктарды тапшырды. Манас аэропорту ИКАОнун аудитинен ийгиликтүү өттү. Бул аэропорт эл аралык стандарттарга шайкеш келет дегенди түшүндүрөт. Жалал Абад облусуна жаңы эл аралык аэропорт куруу маселеси каралууда. Баткен облусунда Ички иштер министрлигинин түзүмдүк бөлүктөрү үчүн жаңы 6 имарат ишке берилди. Кыргызстан Экспо Travel 2024 эл аралык туризм көргөзмөсүнө катышты. Шопоков шаарындагы шире чыгаруучу завод модернизацияланып, кубаттуулугу жогорулады. Акылбек Жапаров уюлдук телефондордун имей коддорун каттоо боюнча жыйын өткөрдү. Ош шаарында милиция кызматкерлерине 25 унаанын ачкычы тапшырылды. Садыр Жапаров иш сапары менен КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышууга Москва шаарына келди. 8 октябрь шейшемби. 7 миллион сомдук күйүүчү майлоочу майларды жеке максатта колдонгон тазалыктын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Кыргызстандын олимпиадачылары киреше салыгын төлөөдөн бошотулду. Араванда 11 гектардан ашуун жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Президент Садыр Жапаров КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында сөз сүйлөдү. Анда Жапаров мигранттардын маселелери боюнча тынчсыздануусун билдирип, КМШнын алкагында эмгекчилердин эркин жүрүүсүн камсыз кылууга багытталган чечимдерди издөөгө чакырды. Мамлекет башчылары шериктештиктин алкагында кызматташууну тереңдетүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу аспектилерин талкуулашты. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарды. Экинчи чейректен тарта мектептерге электрондук күндөлүк киргизилет. Туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Ажылыкка бир күндө эле квота толгондуктан муфтият ажылык сапарга каттоо аяктаганын билдирди. Тайбокс боюнча Азия чемпионатында улуттук курама команда 13 медаль жеңди. Алардын 11-и алтын. 9 октябрь шаршемби. Алысты жакындаткан Кыргыз почтасына 145 жыл толду. Президент Садыр Жапаров почта кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Ош облусунда кырдаалдык борбордун жаңы имараты ачылды. Мэр Жунушалиев инвесторлор Бишкекке метро курууну сунуштаганын билдирди. Садыр Жапаров Байкар Technology директорлор кеңешинин төрагасын Селчук Байрактарды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө президент Кыргызстандын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана аскердик потенциалын чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Селчук Байрактарды даңк ордени менен сыйлады. Өз кезегинде Байрактар мамлекет башчысына канаттарында Манас эпосундагы негизги учурлар чагылдырылган акынчы учкучсуз учуучу аппаратынын сувенир макетин тартуу кылды. Жогорку кеңеште күз-кыш мезгилине даярдыктар талкууланды. Ош шаарында кинологиялык борбордун курулушуна капсула салынды. Бишкек мэриясы накталай төлөм жүргүзүүдө жол кире акысы 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтты. Бишкекте Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын кеңсеси ачылды. 10 октябрь бейшемби. Садыр Жапаров Кыргыз алтын ишканасынын алтын куймаларын саткан фирмалык дүкөнүнө барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Мюнхен шаарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин жыйынына катышып, Кыргызстан инвесторлор менен кызматташууга ачык экенин айтты. Ошондой эле Акылбек Жапаров Бавария парламентинин президенти Ильзе Айгнер жана премьер-министри Маркус Зёдор менен жолукту. Чынарбек Изабеков ардагерлер арасындагы чемпионатта күмүш медаль утту. Темир жолду бойлой 10 чакырымга жакын тосмолор коюлду. Садыр Жапаров Дастан Сити турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ош шаарында 24 саат бою иштеген унаа бөлүмү ачылды. Тазалык ишканасы таштандыны сорттоп сала турган урналарды жасай баштады. Бишкекте мурдагы бизнес өнөктөштөр ортосундагы чырдан бир киши каза болуп, экөө жарат алды. 11 октябрь жума.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Катарга 1-3 эсебинде утулуп калды. Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагасы кызматынан бошотулду. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Оштогу сел кырсыгынан жабыркаган соодагерлердин жарымы компенсация алышты. Президент Садыр Жапаров Сердар Бердумухамедовдун чакыруусу менен Ашхабад шаарына барды. Түркмөн акыны жана философу Мактум Кулиев Рагинин 300 жылдыгына арналган эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Ошондой эле Садыр Жапаров Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердумухамедов менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров АК банктын башкаруучу директору Марк Венчик менен жолукту. Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун Мады айылындагы селден жабыркаган 2 тургунга жаңы үйлөрдүн ачкычын тапшырды. Сатыга чыгарылган автотранспорттун камсыздандыруу полисинин мөөнөтү бүтө элек болсо, сатып алган киши камсыздандырбай койсо болот. Министрлер кабинетинин жаңы токтому. Бишкектин бардык базарларында этти өз баасында саткан аянтчалар уюштурулду. Буом Капчык айында 14 октябрдан 18 октябрга чейин таштарды кулатуу иштери жүргүзүлөт. 12 октябрь ишемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Венгрияга болгон иш сапарынын алкагында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Баткендин өнүгүүсү өлкөнүн өнүгүүсү деген аталыш менен эл аралык инвестициялык форум болуп өттү. Камчыбек Ташиев Баткенде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курула турган үйлөргө капсула салды. Акылбек Жапаров РПО РМТРдин жаңы техникалуу болушу менен куттуктап, унаалардын ачкычын тапшырды. Кант шаарындагы моргтон 2 адамдын сөөгү жоголду. Милиция кылмыш ишин козгоду. Баткен облусунун Лейлек районундагы Кайрагач чек ара заставасы ачылды. Жума бою Талас облустунда аймактын 80 жылдык мааракеси белгиленди. Иш чаранын алкагында Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде манасчылар жана Кыргыз ала кийиз фестивалдары өттү. Мындан тышкары жалпы байге фонду 2,5 миллион сомду түзгөн улуттук спорттук оюндары, 1,5 миллион сом байге фонду менен казак-кыргыз айтышы, 1,5 миллион сомдук байге фонду менен көк бөрү оюндары уюштурулду. Жуманын соңунда жергиликтүү тургундарга жана конокторго гала концерт тартууланды.